Жаныбек Алканович, бүгүнкү бул 4-чү маселе адаттагыдай эле мына катардагы маселе эмес, эң көйгөйлүү маселелердин бири десек болот. Себеби бүгүнкү күндө жалпы эле мамлекет боюнча кайсыл жерге барба, ушул биринчи кезекте таза суу, агын суу ошол боюнча чоң көйгөй. Эми биз агрардык өлкө болгондуктан бул сөзсүз түрдө айтылып келет экен бул маселе. Ошондуктан сиздин маалыматыңызды уктук. Бүгүн Кара Суу шаары боюнча Ош областынын Кара Суу шаарындагы саркынды суулардын тутумун уже жыйынтыкталып калган болчу, ошол боюнча маалымат берип койсоңуздар. Качан иштеп баштайт? Саламатсызбы, Алишер Абилович. Кара Суу долбоору Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы аркылуу ишке ашырылган. Системасы толугу менен бүткөн, очистной сооружениясы деле бетонный работалар бүткөн, оборудованиялар калган. Негизи план боюнча ушул жылдын 4-чү кварталына аягына чыгыш керек, ишке кириш керек. Кайсыл жылдын? 2026 жылдын аягына бүтүп чыгыш керек, оборудованиялар коюлуп. Кара Суу шаарынын саркынды сууларды тазалоочу жай. Сизде бул официалдуу маалыматпы? Мага акыркы берген маалыматтарга таянып. Сизге ким берет маалыматты? Бизге Кара Суу шаары берет, ошол Кара Суу шаары заказчик болуп эсептелинет. Негизи шаарлардын долбоору, ЕБРР иштеп жаткан долбоорлор шаар маалымат берет бизге. Сиздер министрлик бирок түздөн-түз көзөмөлдөйсүздөр дем аларды, туурабы? Туура. Себеби менин маалыматым боюнча бул 25 жылдын 4-чү кварталында бүтүш керек эле. Эмне себептен 1 жылга узарып кетти? Акыркы 1 миллион евросу калган, былтыркы сентябрь айдын аягында, октябрь айдын башында толук кандуу которуп беришкен Минфин. Аларга керектелүү суммалар толук кандуу түшкөн. Эмне себептен даяр колдо турган акчаны дагы 1 жылга узартып атабыз? Бул жерде ЕИПтин акчасы болгон, ЕИПтин акчасы ошол бир аз тартылып 2025 жылдын аягына тийген. Эмне дегенде ал жерде условия бар эле, бир шаардын көлөмү 60% ашкандан кийинки шаарга берилет деп. Убагында Чолпон Ата бүткөн, Чолпон Атадан кийин Нарын бүткөн, Нарындан кийин Майлуу суу, Кара Суу болуп келген. Анан могу оборудованияны алып келип, убагында коюп, анан запуск кылып, аны эксплуатацияга ввод кылган бир убакыт талап кылат да, ошон үчүн. Кечиресиз, ал жумуштар былтыркы жылы эле бүткөн эле, ошон үчүн сизден толук сурап атам. Мен ал жерден өзүм кошо жүрүп, ошол жерде жеринен көрүп келген киши катары сизден сураганым. Толук кандуу подрядчиктер дагы акчаларын которуп алышып, толук кандуу жумуш болуп аткан. Эмне себептен дагы кайрадан 12 айга узартып атасыздар? Бул боюнча биз өзүбүзчө кылып турган сизге бербейлиби? Эмне себептен кармалган? Анткени себеби бул дагы Кара Суудан алыптыр эми тиги азыр. Рахмат. Жаныбек Алканович, ошол боюнча кеңири жазуу түрүндө түшүндүрмө берип койсоңуздар. Себеби бул долбоордун башталышы 9-жыл быйыл. 9 жыл болду. Ар кандай себептер менен жылып, эми мына акыркы акчалары дагы түшүп, бардык подрядчиктер аныкталып, толук кандуу бүткөндөн кийин бул эми адамдык фактор менен узартпашыбыз керек да. Биз ошону карап турган сизге маалымат беребиз. Себеби биз уже бул сумманын бир топ пайызын дагы төлөп баштаганбыз. Долбоор бүтө элек, бирок пайыз төлөп атабыз, ар кандай себептер менен. Эми ушул аягына чыгып калганда ошону бир көзөмөлдө берип койсоңуздар. Ошол жерде бир топ адамдардын суранычы. Анан жалпы эле Кара Суу район боюнча маалымат берип коңузчу. Жалпы Кара Суу боюнча маалымат берсем, бүгүнкү күндө иштеп жаткан долбоор боюнча айтсак, биринчиден бул Дүйнөлүк банктын кече жакында ратификация болуп күчүнө кирген долбоор иштеп баштайт. Долбоор сметалык документация түзүү боюнча тендер өтүп бүттү. Могу апрель айында буюрса контрактка кол коебуз. Контрактка кол койгондон кийин долбоор сметалык документациялар башталат. Биздин пландар боюнча 2027-2028 жылы долбоорлорубуз даяр болуп, ошол жерде курулуш иштери башталат. Бул азыр айылдарды атап кетет, үстүдө координатор. Республикалык бюджет айта турган болсом, Алишер Абилович, республикалык бюджетке бул жылы Бөрүлүк, Айылы, Калинин, Мамажан, Кызыл Кошчу, Кызыл
Сарай, Кумарык, Зарбалик, Коммунизм, Питомник айылдары, бул Акжар айылы, Бирдик, Теке, Манас айыл аймагынан ВЛКСМ айылы, бул Кашкар кыштактагы эки скважина казуу боюнча иштер, Монок айылы, Кызыл Мехнат айылдары кирген. Бул боюнча биз документтер, техникалык тапшырмаларды алып атабыз азыр колго. Болгону жыл келди деген айылга бизге жергиликтүү бийлик тарабынан долбоор сметалык документация жасалып келген экен, бирок оңдоп атат. Калган баарынан ушу техникалык тапшырмаларды катар-катарынан алып атабыз. Сметчик эсептеп атат. Бул боюнча дагы мына аз жана Макат Эргешин айтып кеттим, экинчи сметчикте уже контракт түзүп атыптыр. Үчүнчү сметчикти контракт боюнча алсак, 3 сметчик менен эртерээк бүтүргөн аракет кылабыз тендерге чыгаруу иштери боюнча. Мен ойлойм, 1-2 айдын ичинде тендерге чыгарып долбоорлорун баштап беребиз. Атталган айылдар боюнча. Бул сиз айткан республикалык бюджеттен, э? Мен азыр айткан республикалык бюджет, Дүйнөлүк банктын колдоосундагы айылдарды айтып кетсем, бул Кара Сөгөт, бул Талдык, Лаглан, Гайрат, Каратай, Фархат, бул Сабай Арык, Курбан-Кара, Шералы, анан Папандан Актерек, Алчалы, Кожо Келен, Кызыл Туу, Бөрү, Жарбашы, Чычкангол, Камырсуу, анан Сабайдан Курбан-Кара, Октябрь, Кызыл Шарк, Султанабад, Ала Тоодон жыл келди. Октябрь боюнча тактап кетейин. Октябрь азыр биздин могу Аристин бир долбоору аркылуу уже жасалып баштаганына байланыштуу бул айылды сиздер менен кеңешип, башка эң керектелүүчү, эң мындай маанилүү айылга алмаштырганга даярбыз. Чоң рахмат. Ушул себеби жалпы Кара Суу районунун тургундары угуп атат бул боюнча. Анан мен бир-эки сунуш бергим келет эле. Биринчи кезекте ыраазычылык былтыркы жылы болуп Утсадыр айыл аймагындагы бир топ айылдарды Арис аркылуу аягына чыгарып, мына бул жерде Минстройдун өкүлдөрү отурат, Талант Иманакулович, сиздерге да ыраазычылык, жеринен барып көрүп, ошолорду текшерип, бүгүнкү күндө эл ыраазычылыгын айтып атат. Ошого утурлай эле азыркы биз берген сунуштарды, мына бул акыркы 3 жыл аралыктагы жалпы ар бир айылдагы кайрылуулардын, ар бир жөнөкөй жарандардын кайрылууларын сиздерге жөнөткөнбүз. Ошону эске алып, ушул бүгүнкү долбоорго киргизгениңиздерге чоң ыраазычылык. Ошого утурлай эле мен бир гана сунуш айткым келет. Мисалы, республикалык бюджеттен болобу же болбосо Дүйнөлүк банк тарабынанбы же кайсы бир донорлор аркылуу кандай маселе болбосун ошол жергиликтүү бийликтин дагы оюн эске алсаңыздар. Себеби ошол айыл өкмөттөр менен, акимдер менен биргеликте олтуруп, мисалы, биз бир айылды сунушташыбыз мүмкүн. Биздин сунушубуз боюнча, биздин катыбыз боюнча бул жактан киргизип коюп туруп эле анын жанындагы айылдар калып кетпеш керек деген ойду айткым келет да. Себеби бир айылга деле мисалы керектелүүчү сумма, эгерде эки айылга боло турган болсо, бир аз көбүрөөк сумма менен гана бүтүп калмакта. Негизичи. Ал эми кайрадан экинчи долбоор боло турган болсо, эки эсе кымбатка түшүп калышы мүмкүн. Мисалы, мына Манас айыл аймагында Каратай айылы кирип атат. Ошого утурлай эле, мисалы, жанында Жоош айыл өкмөтүнүн Акжар деген айылы бар. Экөө бир долбоор менен келсе жакшы болмок. Ошого мисалы жогору жактан келген Лангар деген айыл бар. Ал кирбей калыптыр. Ошону да бир карап койсоңуздар. Себеби бир эле линияда келип атат. Ошол линия менен эле ошо мындай сарамжалды пайдалансак. Ушундай эле случай мисалы Дүйнөлүк банк тарабынан Жоош айыл өкмөтүнүн Гайрат айылы кирген. Жанында Агартуу айылы, Калинин айылдары республикалык бюджетке кирип атат. Но мындай комплекстүү карап туруп бир 2-3 айылды бир киргизсеңиздер мындай экономдуу болмок деген ойду айткым келет да. Ошондуктан буйрусам мына башталган иштерди батыраак аягына чыгарып, сапаттуулугун текшерип, мисалы кайсыл гана подрядчик жасабасын, алардын эффективдүүлүгү, мына бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр бюджетибиз толуп, республикалык бюджеттен бир топ айылдар кирип атат. Бул дагы жакшы көрүнүш. Бирок эми экинчи этап ошол ишмердүүлүк кандай жүрүп атат? Биринчи кезекте убактысын, анан сапатын жеринен текшерип, урматтуу Талант Иманакулович, сиз дагы ушул өзүңүздүн кесипкөй адистериңиздер менен жеринде текшерип, жергиликтүү бийлик менен биргеликте иш алып барсаңыздар, дагы батыраак ишмердүүлүктөрү алдыга жылат деп ойлойм. Чоң рахмат. Рахмат, Алишер Бибаевич.